Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз боюнча маселе дээрлик чечилгендигин маалымдады. Бул тууралуу 14 январда Ошто ишкерлер менен жолугушууда айтты. Анын сөзүнө караганда ЭТТКны жөнөкөйлөтүү боюнча мекемелер аралык жумушчу топтогу ишин жыйынтыктап калды. ЭТТК маселеси жоюлду десек болот. ЭТТК мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калат. Экинчиден импорт менен алектенгендерге дагы калат. Анткени алар сырттан тонналаган товарды ташып келет. Завод фабрикалар дагы бар. ЭТТК менен аларды көзөмөлдөш керек. Аларды ЭТТК толтуруп баардык ишти аткарганга шарты бар, деди ал. Экономика жана коммерция министринин финанс рыногун жөнгө салуу боюнча көзөмөлдөө кызматынын, мамлекеттик бажы кызматынын, мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери кирген жумушчу топ 2024-жылы 31-декабрда түзүлгөн. Үй сатып алууну пландап жаткан жарандар курулуш объектинин мыйзамдуулугун текшере алат. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык ведомстводо элдин алданып калуусун алдын алуу максатында жаңы бөлүм түзүлгөн. Соңку учурда мыйзамсыз курулуштан үй алып алданып калгандар көбөйдү. Мына ошону эске алып, санариптик трансформация, маалыматты камсыздоо жана коштоо бөлүмү түзүлдү. Аны акысыз кызмат көрсөтөт. Үй сатып алууну пландаган ар бир жаран курулуш объектинин мыйзамдуулугу тууралуу так маалымат алуу үчүн ушул бөлүмгө кайрылса болот деп жазылат маалыматта. Ошондой эле агенттиктин расмий сайтынан дагы жана QR-код аркылуу текшерүү мүмкүнчүлүгү каралган. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге кыргыз тилди билүү деңгээлин жана мөөнөтүн белгилөө сунушталды. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ага кызматтык милдетин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик тилди билүү деңгээлдери кыргыз тест аркылуу аныкталат. Мамлекеттик органдар жана иш берүүчүлөр кызматкерлерди тиешелүү деңгээлде окутуу үчүн шарттарды түзүүгө милдеттүү. 2025-жылы ичинде мамлекеттик тилде талап кылынган деңгээлде билүү боюнча сертификаты жок кызматкерге карата кызматтан бошотуу же төмөндөтүү чаралары көрүлбөйт. Тиешелүү деңгээлде тилди үйрөнүү үчүн окутуу иштери мамлекеттик жана муниципалдык органдардын каражатынын эсебинен жүргүзүлөт. Өлкөдө 5 жаңы бассейн башкармалыгы түзүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтомунда айтылган. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 11-январда кол койду. Бул башкармалыктар юридикалык жак катары катталып, республикалык казнадан каржыланат. Мындан тышкары мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысы тууралуу мурунку токтомго өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бассейн башкармалыктарынын кызматкерлери суу чарба тармагындагы жаңы шарттарга ылайык эмгек акы ала алышат.